Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Urmattu mekendeshler, musulman bir tugandar, qadırlı prezidium, atalar, ağalar, dostlar, ejeler, qarindaşlar, mamleket jana din kızmatkerleri, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын salamı, tınçlığı, meyrimi, rayımı, berekesi olsun. Algaç, maqtoolor жараткан Алла Таалага, жоктон бар кылган, ушул күнгө чейин жеткирген, ырыскы берген, ден соолук берген, ата эне бала чака берген, ушундай кооз мекен берген, ушу бүгүнкү күнү ушу жыйынга чейин, ошо жыйынга алып келген, bir ötө bir маанилүү ишке үчүн жыйнаган, жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ааламдын мээрими болуп бу дүйнөгө жиберилген, бүткүл адамзаттын эң ыйыгы, калайык калктын эң улугу, бардык пайгамбарлардын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттар болсун. Албетте, мына ушул 2018-жылды президентибиз улуу урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарлыгы чыгып, ушундан биз дагы дин кызматкерлер кантип салымыбызды кошобуз? Аймактарды өнүктүрүүдө эмнени биз тутабыз? Кантип ушул жерге биз дагы аракетибизди, күч-кубатыбызды салсак деп бир топ иштерге токтогонбуз. Кудайга шүгүр, Ош областын, Нарын, Ысык көл, Жалал Абад, Баткен бардык областтарда болуп, мынакей азыр тагдырыбыз насип экен, бирибизге жүз карашып отурабыз, Талас облусуна мына кече келип отурабыз. Сиздер менен бир ыймандашып, бир акылдашып, келечек муунга бир жакшы бир үлгү, ыйманды бир чөйрө түзүп, азыркы айтып аткан бардык ушу жакшылыктардын бардыгын эшигин ачканга, жамандыктардын бардык эшиктерин жапканга деп мына отурабыз. Бул жерде Талас облусунун каймактары отурат. Ар бирибиздин аркыбызда бир топ адамдар бар. Болбоду дегенде үй бүлөбүз бар. Аймакты өнүктүрүүдө биз дин кызматкерликте биринчи ыймандуулук жактан өнүктүрөйлү. Ыймандуу коом болсун, ыймандуу ата, ыймандуу эне, ыймандуу кошуна, ыймандуу соодагер, ыймандуу таксист дейбизби, ыймандуу жетекчик дейбизби, ыймандуу жаштарыбызбы, келечекте ыймандуу космонавт, ыймандуу врачтар болсо, бул таптакыр бөлөк жашоо болот. Ыйман менен биз өнүгөбүз. Ыйман менен аймактарды өнүктүрө алабыз. Бул жердеги эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан ыймандуулук деген сөздү бул түшүндүрмөсү өтө кенен, өтө терең. Ал-иману бид'у ва саб'уна шу'бatan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-ada anis tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. İmandın 73'tön 79'a çeyin butagı var. En ulu abdel butagı la ilahe illallah. Bir jaratkan Allah'dan başka bu ağlamda jaratuvçu çok. Andan başka sığınığa layıklığı çok. Oşol ölüm menen jaşoonun çeçimin çıkara turgan. Beyişke kim giret, tozoqa kim giret çeçimin çıkara turgan. Sizlerge öңtüs bergen bizge oşol Allah Taala. Öpkö boğur bergen, жүрөгүбүздү соктурган, каныбызды айлантырган, уйку берген, ырыскы берген, бала чака берген жараткан Алла, ааламды башкаруучу ал өзү, ааламдын бадышасы ал. Эң ыймандын төмөнкү даражасы жолдон адамга ыза тийгизе турган нерселерди алып таштоо дейт. Уяттуулук ыймандын өтө маанилүү бир бутагы дейт. Демек биз бул жердеги ыймандын 73 бутагынан 79га чейин деп айтып атат. Буларды кандай кылып өнүктүрөбүз? Пайгамбарыбыздан бир киши келип сураган эле. Мал ыйман? O Allah'ın elçisi. İman degen ne özü? İmanduluk degen ne özü der? İze sa'atka İze sarratka hasanatuk ve sa'atka sayyatuk fa ente mu'min. Senin jakşı işlerin seni kuvantırsa, senin jaman işlerin seni kıcalat kılsa, mına uşunu iman dep aytat. Kılgan jakşı işlerin seni kursant kılıp, suyuntürüp tursa, kılgan jaman işlerin, jalgan süylödün, uşaktadın, tekeverlendin, biröөнү кемсинттиң, бирөөгө акарат кылдың. Кандай гана күнөө болбосун, кандай гана жаман иш болбосун.
Мына бизди кыжалат кылса, ошондо сен момунсуң деп атат. Демек биз тазалыксыз имандын бир маанилүү бутагы, имандын жарымы, ат-тухуру шатрул иман, имандын жарымы дейт тазалык. Тазалыксыз биз кантип өнүктүрөбүз аймакты? Ар бирибиздин өзүбүз таза болсок, тилибиз таза болсо, жүрөгүбүз таза болсо, пейлибиз таза болсо, кийимибиз таза болсо, денебиз таза болсо, жашаган жерибиз таза болсо, чөйрөбүз таза болсо, кылган иштеп аткан жерибиз таза болсо, шаарыбыз таза болсо, мамлекетибиз таза болсо, мына анан кийин буга эч кандай деле акча кетпейт экен. Ислам дини тазалыктын негизинде курулган дин экен. Тазалыкка чакырган дин экен. Биздин намазыбыз, дене, кийим ошол жай таза болмоюнча кабыл болбойт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң таза жүрөк. Таза жүрөк. Бүгүнкү күнү бири-бирибизге жүрөгүбүз кир болбой, жек көрбөй, бири-бирибизди кемсинтпей, бири-бирибизге жала жаппай, бири-бирибизди каргабай, бири-бирибизге наалат айтпай, кана бу таза жүрөк. Эгерде мейли асмандан бизге Алла Таалам жаратканым алтын жадырып берсе дагы ортобузда мамилебиз таза болбосо өнүгүү деген болбойт бул. Бир үйдө орто мамиле ата-энеси менен бала чака, күйөөсү менен аялдын ортосунда мамиле таза болбосо каяктан өнүгүү бул? Мынакей тазалык биз көңүл бура турган, биз аймактарды өнүктүргөн ар бирибиздин бүгүн тилим тазабы? Суроо берейли. Менин тилим тазабы? Алкымым тазабы? Мен кандай пара алып жеп атамбы? Бирөөгө пара берип жеп атамбы? Бирөөнүкүн уурдаппы, тартып алыппы, алдаппы, калп айтыппы, жулуп алыппы? Бирөөнүн акысын жеп атамбы? Жетимдин акысымы же мамлекеттин казынасына кол салып уурдап атамбы? Же мен алкымым тазабы өзү? Бунтпен каяктан өнүгүү? Ошол эле ошо эң айыл өкмөтүнөн тартып жогору жакка чейин алсак, мейли ал имам болобу, имам эмес, бул жерде айырмасы жок. Ушул жерде баарыбыздын отурганыбыздын башыбыздагы чоң милдет, Алланын алдында дагы эсеп китебибиз бар. Бүгүн мүмкүн видеонаблюдениялар көрбөй калар, мүмкүн башкара укпай калар, бирок Алланын периште бизге жаратып койгон, оң жак сол жагыбызда дайыма жазып тура турган, карап тура турган. Демек, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, биз аймактарды өнүктүрүүдө тазалыксыз мүмкүн эмес экен. Мынакей, ислам дининин тазалыгы кайсыл жерден башталып атат? Демек, ушул жерден карап, биз ар бирибиз өзүбүздүн иштеген жерибизди тазаласак, жашаган жерибизди таза кармасак, мамлекетибизди таза кармасак, бул сырткы эле тазалык туугандар. Бунун дагы орду бар. Бул дагы маанилүү. Менин бир досум Англияда 6 жыл жашап келди. Мактап өзүнө токтобойт да. Охо, ушунчалык таза, жолдор ушундай таза, дүкөндөрү, базарлар ушунчалык таза. О жолдо ошо мына тамекинин калдыгы дагы жок, тигинде мындай деп эле мактап эле бүтпөйт. Анан мен айттым, досум, аларды жеткен ошо тазалык туу туткан жери ислам ошол жерден башталат. Алар жеткен туу чокусуна ислам ошол жерден нары башталат. Пайгамбарыбыз айтып атат. Ал имандын эң төмөнкү бутагы тазалык деп атат. Имандын эң төмөнкүсү бул тазалыктан башталат дейт. Ансыз каяка түшүп калдык биз азыр? Андан да төмөнгө түшүп калдык. Биз бүткүл ааламга тазалыкты үлгү кылып көрсөтө турган адамдар, бүгүн биз башкалардан үйрөнүп калдык ошо тазалыкты. Бунусуз мүмкүн эмес, бул сырткы тазалыктын дагы орду. Бул ички дүйнөбүз тазабы бүгүн? Бири-бирибизге болгон жүрөгүбүз тазабы? Улуттар арасы, уруулар арасы, региондар арасы, бири-бирибиздин ортобузга мамилебиз тазабы? Чоңдорго болгон мамилебиз, кичинелерге болгон мамилебиз, аксакалдарга болгон мамилебиз, аял затына болгон мамилебиз, ата-энебизге болгон мамилебиз бүгүн тазабы? Соодагерлердин ортосунда бүгүн мамиле тазабы? Саясатчылардын ортосунда, депутаттардын ортосунда, молдолордун ортосунда бүгүн мамиле тазабы? Жүрөктөр тазабы бири-бирине? Мынакей аймактарды биз кантип өнүктүрөбүз? Жүрөгүбүз өлүп калган болсо, жүрөгүбүздө кир болсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ала инна фил жасади ла мудга, фа иза салухат салухал жасаду куллу, ва иза фасадат фасада жасаду куллу." Кабардар, кулак салып уккыла, көңүл буруп уккыла. Адамдын денесинде бир муштумдай эт бар. Ошол оңолсо бардыгы оңолот. Ал бузулса бардыгы бузулат. Кулак салып уккыла, ал жүрөк. Кулак салып уккыла, ал жүрөк. Жүрөк оңолсо тилибиз оңолот экен, алкымыбыз оңолот экен.
kolubuz oңолот экен, путубуз оңолот экен, оюбуз оңолот экен, пейилибиз оңолот экен, мүнөзүбүз оңолот экен, жашообуз оңолот экен, чөйрөбүз оңолот экен. Жүрөк бузулган болсо, каяктан оңолсун? Тилибиз жалган сүйлөп атса, жала жаап атса, алкымыбыз арамдан токтобосо, колубуз таразан алдаган менен убара болсо, путубуз дайыма ушул бирөөгө зыян жеткирип, бирөөгө ушул жаман нерсеге кетип аткан болсо, колубузда пычак болсо, колубузда мынтык болсо, бул каякта бул? Пайгамбарлар ошон үчүн дүйнөгө келгенде, бул адамзаттын эң асылдары, адамзаттын эң ыйыктары, Алланын эң сүйкүмдүүлөрү, эң тазалары, эң ыймандуу, эң уяттуулары, ошолор келип адамдын жүрөгүнө оң иштеген, жүрөгүнө мээнет кылган. Şu жүрөк оңолсун, бардыгы оңолот дейт. Жүрөк адамдын бадышасы. Адам бул ааламдын бадышасы. Aalам качан оңолот, качан адам оңолсо, адам качан оңолот, качан жүрөк оңолсо. Мынакей, биз демек аймактарды өнүктүрүүдө жүрөктөрүбүз бири-бирибизге таза болмоюнча, кир болсо эч качан оңоло албайбыз. Бул эле дүйнөдө эмес. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim." Кыямат күнү сиздин мал мүлкүңүз сизге жардам бере албайт. Байлыгыңыз жардам бере албайт. Бала чакаңыз, небере чебереңиз жардам бере албайт. Бир гана жардам бере турган нерсе, ким таза жүрөк алып келсе дейт. Бирөөгө дагы кир, ою жок, кара ниети жок, көрө албастыгы жок, текеберлиги жок, бирөөгө жамандык каалоосу деген жок. Мынандай таза жүрөк гана дүйнөдө дагы ошол жаркылдатат, кабырын дагы жаркылдатат. Алланын алдына барган ошо гана пайда берет экен. Башка бир дагы нерсе биздин пайда бере албайт экен. Акчаларыбыз, мал мүлкүбүз, кыйындыгыбыз булардын баары пайда бере албайт. Демек, аймактарды өнүктүрүүдө биз ушул жердеги бардыгыбыз жоопкербиз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ала куллукум рa'ин ва куллукум мас'улун ан ra'iyati." Ар бирибиз жоопкербиз. Кол алдыбыздагы адамдарга жоопкербиз. Сөзсүз жооп беребиз буга. Үй бүлөбүзгө жооп беребиз. Аймагыбызга жооп беребиз. Регионубузда, кол алдыбызда иштегендерге жооп беребиз. Ошол жерде адилеттүү болуп атабы жокпу? Адилетсиздик кантип аймак өнүгүшү мүмкүн? Эгерде кол ийрисине тартат деп эле мен тууганыма тарта берсем, мен досума тарта берсем, өзүм уруума тарта берсем, улутума тарта берсем, жердешиме тарта берсем, акыйкат болсо да болбосо да мага кызыктырбайт деп, каяктан аймак өнүгөт? Адилеттүү мамлекет гана туруктуу болот. Капыр болсо дагы, адилетсиз мамлекет туруктуу эч качан болбойт, мусулман болсо дагы. Улуу алымдарыбыздын сөздөрү. Демек, адилеттүүлүк үй бүлөдөн башталат. Биз азыр мамлекеттен адилеттүүлүк. Биз ошо балдарыбыз, кыздарыбыздын ортосунда адилеттүүбүзбү? Биринчи суроо берейли. Ата-энебиз менен аял бала чакабыздын ортосунда адилеттүүбүзбү? Шарият өтө катуу карайт. Бардык балаңызды тегиз караңыз, тең караңыз. Bir tuğanlarınızı tegiz karağınız, ten karağınız. İnnallah ya'muru bil adil. Allah Teala buyruk veret, adilettүүлükü. Jaratkan Allah Teala özü adilettүү. İslam dininin paydualı adilettүүлüktü. Adiletsizlik egerde aymakta, oşol ayıl hökmetinden tartıp, o bizim jogorku tarmakka çeyin, adiletsizlik bolup turgan bolsa, kantip aymakta önügü bolot. Demek aymaktagı önüktürü, biz adilettүүлük her birimiz özümüzden başlaşımız gerek ekende. Çındı çın dep, жалганды жалган деп, чын сүйлөбөстөн туруп биз кантип аймакты өнүктүрө алабыз? Бузукунун бардыгы жалган сүйлөгөндөн, оңолунун бардыгы чын сүйлөгөндөн башталат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга пайгамбарчылык берилгенге чейин, Кур'ан-ы Карим түшкөнгө чейин, ас-садикул амин, чынчыл аманаткөй деген аты бар эле. Өмүрүмдө жалган сүйлөгөн эмес. Мына ушундай адамдын аркасынан эришип атабыз. Өмүрүмдө жалган сүйлөгөн эмес. Биздин улуу имамдарыбыз Имам Бухари рахимахуллах ушул бир атты алдаган кишиден хадис уккан эмес, айванды алдаган кишиден. Бүгүн айван тиякта турсун, биз ата-энебизди алдап атабыз, аялыбызды алдап атабыз, күйөөбүздү алдап атабыз, бала чакабызды алдап атабыз, мамлекет башчысы падышабызды алдап атпайбызбы? Бир кантип каяктагы өнүгүү? Пайгамбар мына Имам Бухари рахимахуллах ушул пайгамбарыбыздын ыйык хадистерин топтоп, шаардан шаарга, мамлекеттен мамлекетке сапар кылып, bir жерден угуп калды. Улуу мухаддис бар, хадис баяндоочу бар. Ошодон да бир хадис угайын деп. Ага барса, үйүндө бар торбого биз эми көбүнчө атты кармаганда, ага жем салып туруп кармайсыз да. Мейли бош болсочу, ошол торбого жеми жок эле чакырып кармап аткан экен.
Анан кийин сурап туруп, жем бар беле? Жок, жем жок. Жөнүндө кармап алганга эле мынтип эле. Аны алдап чакырдым депчи. Бул атты алдагандан кийин мени кантип алдабай койбосун деп ошодан хадис уккан эмес. Пайгамбарыбыз айвандарга зулумдук кылган эмес. Айвандарга дагы мээримин төккөн. Бүгүн биз инсандарга мээримибизди төкө албай калдык. İnsanlar tiyakta tursun, ata-enebizge rayın bol olbay kaldık. Şu törögön balasına rayınlık көрсөтө албай kaldık. Mına zorduluk zomu. Kaykaga tutabız. İmansızlıktın natijası şunday, baktısızlık. İmansızlıkты karangılık alparat. İmansızlık bölünüp jarıp talkalangan alparat. İmanduluktan korkpoş gerek. İmandulukka molda çakırsa, imam çakırsa. Tuğanlar bunu biz barız, tanaz biz insanbız. Allah'ın aldında barız teğbiz. Her birimizin özümüzün kesibimiz var. Emniyeden taptın, emniye kayaka sartladın diye kıyamet günü bu sıro var. Demek biz aymaqtарды өнүктүрүүдө her birimiz özümüzden, üy-бүлөбүздөн başlay turgan bolsok, anan keyin çıyıntıkka barışыбыз мүмкүн. İnsan dini adeptүүлүk, kuluk münöz. Kuluk münöz. Peygamberimiz aytkan, "İnnema bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Men dünyöge jiberilgenim negizgi maksatı keremetli kuluk münözdü toluktaş üçün jiberilgemin men. Kuluk münöz degen ne degende? Kuluk münöz hem Allah akbar. Bunun ayağı yok, esebi yok. Negiz bir söz ayta turgan bolsok, Peygamberimiz aytat, "Hayrun nas ma yanfa'un nas." Adamdın en mıhtısı, en asılı, en jakşısı adamlarga payda jetkirgen deyt. Musulman mı, musulman emes mi? Dosunuz mu, düşmanınız mı? Payda jetkirgen. İslam dininin paydualı, payda jetkirүүдө, jakşılık kaalоодо, kaygı bölüşүүдө. Bunsuz İslam dini сүрөттөшүбүз мүмкүн эмес, элестешибиз мүмкүн эмес. Эгерде мен bir musulmanga, болбосо кандай bir insanga bir kaygı jetse, ошого жүрөгүм ооруп аткан болсо, эгерде мен бирөөгө жакшылык каалай алсам, бирөөгө пайда жеткире алсам, bizde İslam degенде эле мечит, намаз, орозо ушу менен эле чектеп койдук. Андай эмес, жашоо тиричиликтин бардык бутагында. İslam dini бардык бутагына жооп бере алган. İşenimдерде дагы, ибадаттарда дагы, келишимде дагы, мамиледе дагы, адеп-ахлакта дагы, жүрүш-турушта дагы, төрөлгөндө, наристени төрөлгөндөн тартып баркымды узатканга чейин, мураскорлукту бөлгөнгө чейин, чачтан тырмакка чейин, бардыгынын туура жолун өткөрүү, туура жол менен сарптоонун мынакей баяндап келген ушундай татынакай, тынчтык динибиз бар, мээримдүү динибиз бар, ынтымак, мухаббат динибиз бар туугандар. Биз буга Алла Таалага чексиз шүгүрлөр кетирели. Бирөө жаманаттуу кылам десе, ал менен жаманаттуу болбойт ислам эч качан. Терроризм менен эч качан исламды жаманаттуу кыла албайт. Bunun çıkarganlar İslam'ın düşmanları çıkargan. Atayı İslam'ı karalaş üçün çıkargan. Müslümanların ortasında kan tögü üçün çıkargan. Terrorizmge İslam soğuştu jarıyalagan. 14 kılı murda ele soğuştu jarıyalagan. Terrorizm degen kan tögü, İslam degen kandı sakto, tınçtık menen. Hiç kaçan soğuş bir oluşu mümkün. Ot menen, su bir olganday. Mümkün emes al. İslam'ın uşu demek bizden özümüzdün dinimizde tuğra үйрөнбөгөндүктөн келип ушуга чыгып атат. Бинимсиздиктен келип, надандыктан келип чыгып атат. Билим дегенде эле ушу молдокелерге эле керек эмес, баарыбызга дин илими керек туугандар. Мени ким жаратты деген суроону ар бирибиз коюшубуз керек. Мени ким алып келди? 100 жыл мурда ушул жерде жок элек. Эч кимибиз жок элек. Bu сүрөттү мага ким берди? Өңдү мага ким берди? Өмүрдү ким берип атат? Мага жүрөктү ким берди? Жүрөгүмдү ким соктуруп атат? Мен кайсы эмне максат үчүн дүйнөгө келдим? Мени эмне күтүп атат өлгөндөн кийин деген суроону ар бирибиз өзүбүзгө коюшубуз керек. Кудайга азыр бүгүн чыгып атат. Азыр бүгүнкү чыгып атат. Бул терроризм дегенде эми бүгүнкү чыгып атат. Бул башка, бул түбү саясат экен. Сириянын баары түбү дин эмес эле саясат экен. Ал жерде нефт талаш экен. Kur'al sınoo eken, bir poligon kılıp alıptır. Attın. Enelerin göz yaşı, baldardın jetimi kalganı. İslam'da şu jamanatı kıl albay. Allah subhanahu ve ta'ala sizlerge bizge bergen. Şunday meyrimli paygambarımız bergen. Bir koydun janında, ekinci koydu suğa koygongo tüyü salgan şariatımız var. Adamdı muzdagan tiyakta tursun. Uşul jerde bir attı. Bir maldı көрсөтүп туруп, экинчи малды сойгонго дагы уруксат эмес бизге. Bir kasapçılarga айтып коюш керек жакшына. Курчуту пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бычакты жакшыга курчут кыла. Bir мокок бычак менен тигин жан кыйнабагыла. Bir malды экинчи малдын көзүнүн алдында сойбогула.
Судағы бақаны өлтірмегіле дейді. Не үшін? Аллаға тәсбih мақтау айтқан дейді. Ойнап күлкі уақытаға шықпағыла дейді. Зарылшылық болса бірді атып жесең мейлі. Бірақ күлкі үшін атып көрейін, өлтіріп көрейін. Айвандарды өлтіргенге тыйым салынып жатады. Адамдардың қаны деген не бұл? Қаяқтағы нәрсе. Исламға байланыштырып айлы. Бүгінгі күні ошол мұсылман еместер дағы мойнына алып жатады. Терроризмдің исламға ешқандай тиешесі жоқ. Экстремизмдің исламға ешқандай тиешесі жоқ деп. Бірақ тилекке қарсы біз мұсылмандар ушу ооруда чалдығып қалдық. Аймақты өнүктүрүүдө урматтуу туугандар, уяттуулуксуз мүмкүн эмес. Уятсыздык менен биз каяка өнүгөбүз? Бүгүн карап туруңуздар. Чоң аксакалдарыбыз турат. Жаштарыбыз кандай мамиле кылып атат? Караңыз. Мен бир айта кетейин. 99-жылы мен окуудан келгенимде кара суулук бир ушул анда 9-чы дел 10-чы дел эсимде жок, ошо дин боюнча эми жаңы түзүлгөн эле. Ошо киши анан келип айтып калды. Телевизор көрөсүзбү деген мындай сөздөр болуп калды. Дагы мен айттым, телевизор деле көрөм, бирок убактым жок мен ага. Мен жаза турган, иштей турган, окута турган, окуй турган немелерим бар деп. Анан бирөөдөн уктум эле, бу телевизор деген телевизор эмес, дил бузар деп айтты эле. Десем, анын жүрөгүнө тийди дагы айтты. 72-жылы ата-энем биринчи жолу телевизор алып келди дейт. Биз балдарыбыз чогуу отурабыз. Ошол жерде бир кыргыз бала менен кыргыз кыз биринчи учурашканда эки жака келип туруп колун берип учурашты дейт да. Биз чыдай алган жокпуз дейт. Кыз менен бала учурашканда ата-энебиздин жанында отура албай уялганыбыздан чыгып кеттик дейт. Азыр дейт мен ошто турам дейт. Бала чакабыз келип алып андай жок дейт. Кана урмат, кана уят каякта калды бизде. Азыр кандай болуп баратабыз биз? Кайнатасынын, кайненесинин көзүнчө келиндер каяка кетип атат? Аксакалдардын алдында азыр жаш балдар каяка кетип атабыз? Уяттуулуксуз мүмкүн эмес. Уяттуулуксуз мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз айткан: "Иза фатал хая иф'ал ма ши'та." Сенин уяттуулук кеткенден кийин эми каалаганыңды кыла берем. Ислам дини уяттуулукта, уятсыздык исламда эмес тугандар. Бунсуз биз кантип өнүктүрө алабыз биз аймактарда? Демек, руханий жактан улуттук баалуулуктарга маани берип, ар бир улутты Алла Таалам өзүнчө ошондой кылып жаратты. Кур'ан-ы Каримде айтат: "Эй адамдар, биз силерди бир эркек, бир ата, бир энеден жараттык. Жана ар кандай эл, улут, уруу кылып койдук, бири-бириңерди тааныш үчүн" деп. Кыргыздын өзүнүн улуттук өзгөчөлүгү бар. Өзбектин өзүнүн улуттук өзгөчөлүгү бар. Казактын, тажиктин өзгөчөлүктөрү бар. Бул деген бири-биринен басмырлап, бири-биринен чоң деген мааниде эмес. Биз ошолорду таанып, билип, бири-бирибиздин маданиятыбызды сыйлап, бири-бирибиздин ошол өзү улуттук каада салтын сыйлап, ушул жерде анан кийин биз айтып атабыз, кыргыз мамлекетте жашагандан кыргызча тилди үйрөнүш керек. Бул мындай мажбурлоо эмес, тануулоо эмес. Мына мен Бишкектин казы болуп иштеп турганымда бир афганец кыргыз кызга үйлөнүп калды. Качкын деген байке бар, менин котормочум эле жазып отурган. Никесин кыйып берип койгонго келип калды. Анан кийин сүйлөшүп калдык афганец менен. Анда мындай деп сүйлөшкөндө ал орусча сүйлөдү. Качкын байке айтып калды: "Кыргызча билесиңби?" деди. "Жок, билбейм" деди. Деп үн чыккан жок да, бир аздан кийин анан кийин бир 2-3 мүнөттөн кийин кайра баштады. Кыргыз мамлекети кандай экен деди. Кыргызстан кандай экен деди. Жакшы экен. Бул көл, бул ала тоо, мактап кетти. Жакшы экен, жакшы, орусча. Кыргызстан жакшы экен, жакшы экен. Аба ырайы жакшы экен, жакшы. Жери жакшы, жакшы. Эли кандай? Жакшы. Кыздары кандай? Жакшы. Тиличи? Жаманбы деди. Баардыгы жакшы болуп, тили жаманбы сага деди. Кыргыздын кыздын алып аткан болсоң, тилин үйрөнө албайсыңбы деди. Анан байке деди, мындай кылып мен азыр акырын менен түшүндүрөйүн деди. Деп анан аны акырын өзү түшүндүрүп атсам, бул өзү мындай деп калды. Кыргыздар менен сүйлөшсөң өзү орусча сүйлөп атса деп. Анан каяктан калсын дейт. Жакында мен мына Москвада болуп, ал жердеги ушу мигранттар топтоп 7-8 миң келип мечитке. Айттык: "Туугандар, биз улут болуп качан калабыз, качан тилибизде калсак калабыз." Тил кетти, улут кетти. Эртеге балдар детсадта болуп атат, көчөдө болуп атат, ойноп атат, залга барып атат, окуп атат, мектепке барып атат, бардык жерде орусча сүйлөп атат. Үйгө келсе, силер дагы орусча бере турган болсоңор тарбияны, орусча сүйлөй турган болсоңор, анда балдар каякта калды дейт. Демек, улуттук өзгөчөлүк, улуттук баалуулукта биз дин эч качан каршы эмес, муну кагыштырбаш керек туугандар.
Буга туура маани берип, туура баа берип турушубуз керек дайыма. Мынакей мекенди сүйүү деп азыр Дамылабыз аябай канча деген нерсени айтып кетти. Киндик каныбыз төрөлгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мекенин сүйгөн. Патриоттук деп турган канаке. Мекенди сүйө турган болсок ушул жерге күйдүкпү? Жакшылыгына сүйүндүкпү? Кемчилдигине ыйладыкпы? Дуа кылдыкпы? Буга эми бу тереңи бу токтобой эле коеюн. Бардыгын айтып кетти. Биз келиңиздер бири-бирибизге бир кайрымдуу болуп, кол ачыктык кылып, өзүбүздүн эле курсагыбыз тойсо экен деп. Бул айванчылык экен. Жок, мен курсагым ачка болсо дагы, булардын курсагын тойгозойн. Мына инсанчылык экен. Инсанчылык качан башталат? Сизден пайда башкага жетсе ошондо башталат. Ал чекке чейин айванчылык эле экен. Уй деле өзүнүн торпогун багат. Койлор деле өзүнүн козусун багат. Эмиз алат ошо. Тооктор деле өз чөчөлөрүн карай алат өзүнүн. Биз сиз бала чакабызды карап атам деп эле кыйынсынбай эле коелу. Ал айвандар деле, жандыктар деле карайт экен. Биз сиз качан кыйынсынабыз? Качан менен башка тааныбаган адамга пайдам жетсе. Мына менен башка пайда адамга жетсе, ошондо биз айта алат экенбиз мынакей деп. Демек туугандар, кайрымдуулук исламдагы өтө маанилүү, өтө маанилүү. Эртеге кыямат күнү байлардан сурайт. Кандай эмне кылдың эле деп. Бүгүнкү күнү биз карап туруп, жакын туугандарыбызга дагы бергенден ушундай сараң болуп калдык. Сараң адам Алладан узак, элден узак, бейиштен узак. Берешен адам, кайрымдуу адам, Аллага жакын, бейишке жакын, элге жакын бул. Жараткан Алла Таала ислам динди берди. Бергенге берешендүүлүккө Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Адамзаттын эң кайрымдуусу, эң берешени, эң жоомарты Мухаммад алейхиссалам. Билип алыңыздар. Андан өткөн берешен адам болгон эмес, болбойт дагы. Адамдын тарыхында, адам жаралгандан тартып кыямат күнгө чейин Мухаммад алейхиссаламдан өткөн берешен адам. Берешендүүлүк дегенде, о сөзсүз эле колуңузда акча болсо эмес экен. Бүгүн биз оюбузду айтканда дагы ичи тар болуп калды. Бирөөгө акча берип атсак, карап туруп, 100 сом бирөө эски, бирөө жаңы, эскисин беребиз. Ушуга чейин барып калды. Биз ушунчалык сараң болуп калдык, сараң болуп калдык. Исрапкерчиликтин жолун ушундай ачтык эми айтпаңыз. Аймактарды өнүктүрүүдө исрапкерчиликтин жылчып бүтөмөйүнчө, тешигин бүтөмөйүнчө аймак өнүкпөйт. Эгерде биз той тамаша кылып, той ашка исрап эле кылып отура бере турган болсок, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ай, кулу вашрабу ва ла тусрифу, инналлаха ла юхиббул мусрифин." Жегиле, ичкиле, ошон үчүн дүйнөгө келдиңер. Бирок чеги менен да ооруп кала тургандай болуп жебей эле кой. Бүгүн айтып атабыз, ачкалыктан өлгөндөрдүн азыр билбейм, эсибизде жок ачкалыктан өлгөндөр азыркы акыркы күндөрү, акыркы жылдары. Бирок семирип кетип, кардиологияда очередте туруп өлүп калгандар толтура болуп атат. Ачкалыктан азыр өлгөн жок азыр. Мынакей каяка исрап кылып атабы ошол. Отуруп, канча 3 саат канча тамак жесин. Жашоонун баары ушу менен кетеби? Ахиретке даярдануу үчүн Алла Таала жиберген эле. Бул жашоо кайра кайтып келбейт. Бизден бир пайда жеткирип калайлы, ден соолугубузду карап калайлы деп. Ислам дини ден соолукка канча маани берген. Исрапкерчилик бул мындай деп түшүнөлү. Чаканын түбүн тешип койсоңуз, үстүнөн канча сүт куйсаңыз деле, үстүнөн тонналап куйсаңыз деле түбүн бүтөмөйүнчө эч качан сак болбойт. Кудум ушундай аймактарды өнүктүрүү, экономиканы өнүктүрүү канчалык кыйкырайлы, канчалык өкүрөйлү. Туган исрапкерчиликке буну тосмоюнчачы мүмкүн эмес. Айтат элем, 3 эле жыл исрапкерчилик токтотойлу, карыздан жөн эле кутулабыз. 4 миллиард эмес, андан чоңунда кутулабыз. Ислам дини кылба деген жери жок. Ай, акча чаап кылба. Караңызчы бүгүнкү салаттарды. Караңызчы бүгүнкү 5 порсияки канча күн тамак жесине. Япониянын өнүккөнүн караңыз. 100ден ашык эле 50 миң киши 100ден ашык жашаган экен Японияда. 50 миң кишиден ашык. 100ден нары жашагандар. Япония. Ошол Япониядан кече эле мен ушу бир досум келип, мына Дзюдо федерациясынын эмеси, президент айтып атат. Япония сатай алып келдик, ушу Кыргызстандан ушу бир жакшы бир олимпийский чемпиондорду, призерлорду чыгарайлы деп. Анан келип эле ушу бардыгын көрдү да, 1 ай жашады Кыргызстанда. Көрүп, не дейт? Силер нанды өтө көп жейт экенсиңер. Бизде бул андай анча баа берилбейт дейт. Ошентип атса тиги официант алып келди, манты алып келет дейт да. Мантыны да нан менен жеп атпайбыз депчи.
Анан туугандар кандай келергече жаш урмар ушу менен өтө турган болсо. Мына караңыз кандай мүнөздө, кандай мээнетте, мээнеткеч бардыгы. Ислам дини мээнеткечтикке чакырат. Жалкоолуктан пайгамбарыбыз күн сайын эрте менен кеч пана тилеген. Аллахумма инни аузу бика анил адз, минал адз вал касал. Жалкоолуктан сакта деп. Биз мээнетке үйрөтөлү балдарыбызды. Өзүбүздү дагы мээнетке, эмгекке, кичине болсун дагы, ден соолукка дагы, экономикага дагы, баарыбызга дагы жакшы экен. Демек, исрапкерчиликти ушул жерден эми туура депутаттардан айттык, мыйзамчага чыгарып кой деп. 2 кой союлсын, калган союлбасын, 1 кой союлсын, калган союлбайсын. Бул күч менен болбойт туугандар. Түшүндүрүү иш менен, жылуу сөз менен, пайдалуу жагына. Азыр айтып атабыз, мейли ата бабалар өттү. Кимге аш кылбаңыз, ошонун жолу сөзсүз эле бир жылкы союу эле кайрымдуулук эмес да. Ошол кеткен акчага жолду түзөп коюңуз, суу чыгарып коюңуз, көпүрө салып коюңуз, больница пап салып коюңуз, мектеп салып коюңуз, мечит медресе салып коюңуз. Мынанын бардыгына канча сооп болот, ошол жерде канча адам пайдаланса, канча жаныбар пайдаланса, ошончолук сооп болот мынакей. Бактарак тиги боюнча канча деген биздин акцияларыбыз бар. Ошо буну пананча деп, мисалы мен ошо чоң атамдын атынан мынакей 10 алма тиктим деп дегендер барбы? Мынакей чоң энем өтүп кеткен эле, ошого аш берейин деп атам. Мынакей мен 20 түп өрүк тиктим дегендер барбы? Ошону соо ошого болсун деп. Биз мээбизде жылкы гана союшубуз керек. Ошондо гана сооп жетет, башка сооп болбойт да. Андай эмес да. Тойдун да киши чеги менен жакшы баштарды кошуп атат, бирок кайгысы туган ажырашуу көп болуп атат. Ажырашуу көп болуп атат. Жаштарыбыз кайда кетип атат? Каяктагы аймактарды өнүктүрүүнү элестетип атабыз. Эгер бир үй бүлө институтун кура албаса, үй бүлө институтун сактай албаса, алган ошо жубайына ошого бир мээримин төгө албаса, ажырашуу болуп атса, бул каяктагы аймактарды өнүктүрүү. Аймак качан өнүгөт? Ошо үй бүлө өнүксө, ошо баш кошкондор өнүксө, бири-бирине урмат сыйда, бири-бирине мухаббатта, бири-бирин жакшы көрүп, ошо кой ажырашпай, ортого эмнени койду? Ошо эле акча, сервант, буюм, машине. Бүгүнкү күнүнө тарбиясы болбой, мына жаштарыбыз кайда кетип атат тургандар. Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Бизге муфтиятка бир жумада билбейм, ажырашуу боюнча канча талак деп коебуз, канча деген маселе чыгат. Дамыналарыбыз элдештирген менен убара. Азыр болсо жаштарыбыз ажырашкан менен убара. Кече эле мынакей бактылуу болсун, баш кошкон 2 жаш ыр болуп атты эле, бир жума өтпөй каяктагы? Туган бакыт ал жерде эмес. Бакыт жакшы кылык мүнөздө. 2 жаштын жакшы жашап кеткени, үйүнө сиз канча нерсе менен ошо септи менен канча нерсе менен толтурбаңыз, ал менен ортосунда мухаббат пайда болбойт. Экөөнүн тең мүнөзү, ыймандуу, бири-бирин жакшы көрүп жакшы. Бул чоң ушу менен аймактарды кантип өнүктүрөбүз тугандар. Бизге көп акчанын кереги жок, сырттан көптөгөн долларлардын кереги жок. Өзүбүздө мына жерден кыла турган болсок, биз үлгүлүү, ыймандуу мамлекет түзгөндү каалап атабыз. Экономикасы өскөн, өнүккөн, өркүндөгөн, бирок качан нар жак бер жактары менен карап неме кылсак да. Мынакей азыр Алмазбек мырза абдан бир жакшы жол коопсуздугун айтып кетти. Канча деген кыйрап калды. Канча деген адам өлүп атат, канча жаштар, ымыркайлар өлүп атат. Таксисти өзү өлүп калбастан аркада отургузуп алган пассажирдин бардыгын өлтүрүп атат. Жан аманат, кызмат аманат. Мына биздин девизибиз. Жан аманат, кызмат аманат. Бизде ишрем шарияты боюнча кызылда турган пешеходдон өтүп барса да ошону уруп атат. Буну атайлап өлтүргөнгө, шарият боюнча атайлап өлтүргөндүн өкүмүндө. Анткени жол эрежесине баш ийүү бизде важип. Милдеттүү болуп эсептелинет. Бир тилекке каршы азыр караңыз. Кайда баратабыз, кайда кетип атабыз? Ушулардын бардыгы жакшы билимден, ыймансыздыктан, жакшы мүнөздөн. Мен эмес ошо жок болгондуктан ушуга келип чыгып атат тургандар. Мектептерде рекетёрствону айтпайлы. Бул караңгылык, бул кантип ушу жаш балдар бири-бирине рекет. Мектеп окуучуларын төрөп коюп атат тургандар. Бул деген өкүнө турганыбыз. Акнике деген бар. Адал кошулуу деген бар. Эртеңки келечекке муунду карашыбыз керек. Кайсы коомдун, кайсы элдин жаштары бузулса, анын келечеги жок аны.
Zina көбейгенде өлім көбейет деген пайғамбарымыз айтқан. Демек туғандар, мектептегі тәрбияда уылдар өзінше, қыздар өзінше жақтақай қылып, мейлі. Вечеринка, арақ, барақ, анан бір-біріне ақша салмай, анан барысы жашосына бірі салып бермей қойса, өзі асылып алмай. Мұрда айтат еле, өзін өлтірген, шошқаның өлімінде жаназа бұйырбайды дегендері қорқып қалшы болды. Қой деп. Көбейіп кетті. Ошондуктан иншалла мынаке биз дайыма Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын алдындагы бардык структураларыбыздагы 9 казиятыбыз, 64-62 хатибиятыбыз, алардан бардыгы имамдарыбыз жергиликтүү бийлик менен кызматташайлы. Жергиликтүү бийлик менен. Ошол жерде мектептин директорлору бар. 10-чы отдел бар, коопсуздук бар. Ким гана болбосун. Келиңиздер. Кыргызстандын, өзүбүздүн, мекенибиздин ушунун кызыкчылыгы үчүн, гүлдөгөн өнүккөнү үчүн кызматташайлы, бирок саясатташтырбайлы. Дин саясатташканда акыбети жакшы болбойт. Саясатташтыруу өтө жакшылыкка жакшы болгон жаман болот сөзсүз. Ошон динди саясатташтырбай, кызматташуу, жергиликтүү бийлик менен баарыбыз кызматташып, элибиздин жашоосу оңолсун. Ушул бир айыл, үлгүлүү айыл. Кандай? Бир да уурулук жок, бир да арак жок, бир да уятсыздык жок. Бул айылдын аксакалынын урматы бар, энелердин урматы бар. Мынакей бул айылда кайсы жерге ушу кыз чыкпасын, ушул жерде өнүккөн, уят кылбаган, намазын таштабаган, зикирин, Куранын таштабаган. Демек, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер баарыбыз ушул жерде азыр атай жөнүндө токтолгон жокпуз. Жараткан Алла Таалам бу дүйнөдө случайно жөнүндө мындай болуп кала бербейт. Ушул атай ушул мынакей залда Алла Таалам ушул баарыбыз топтоду. Талас облусунун каймактары отурат. Мынакей дин кызматкерлери да отурат. Мамлекет башчылары да отурат. Мамлекет кызматкерлери отурат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан мынакей Марат Молдоновичке, губернаторго ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушундай мүмкүнчүлүк бизге түзүп берди. Сиздер менен учурашып, жакындан таанышып, суроо жооп болсо баардыгына жооп берип, максатыбыз бир. Канткенде оңолобуз. Канткенде ынтымак болобуз. Жетүү дуалга бөлүнбөй, жамааттарга бөлүнбөй. Баарыбыз иншалла салым кошконго бир аракет кылып. Айта турган эми маселе действительно айта тургандарым өтө эле көп эле. Дагы айтып кете турган бири-бирибизди жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтармайынча өнүгүүбүз мүмкүн эмес. Аймактарды дагы мынчыкпай тура бере турган болсок болбойт экен. Ошончо пайгамбарыбыз айткан, кимиңер ушу жаман иш кылып атканын көрсөңөр, күч колу менен токтотсун. Колу менен токтото албайбы, тили менен токтотсун. Тили менен токтото албайбы, жүрөгүнөн жаман көрсүн. Бул дагы имандын эң төмөнкү даражасы депчи. Бирок биз бүгүн токтотпай калдык. Кумар ойноп атабы. Биз бүгүн балдарыбызды сурабай калдык. Менин балам ким менен дос? Менин балам азыркы саатта каерде? Кайсыл жерде жүрөт деп? Андай кылбай калдык. Балдардын тарбиясына кош көңүл мамиле болуп калды. Жыйынтыгы кантип болот эртеге? Ата-энеси ушу көңүл бурбагандан кийин, бул бала чоңойгондон кийин эле ата-энесине көңүл бурбайт. Силер ата-энеңерге кандай болсоңор, балдарыңар силерге ошондой болот деп пайгамбарыбыз айткан. Демек иншалла азыр каякта бир карыялардын үйү бар эле бизде. Жетимдердин үйү каякта бар эле. Андай жок эле. Жетимдерди кепилдикке үйүнө багып алат эле. Пайгамбарыбыз айткан, ким бир жетимди кепилдикке алган болсо, кыямат күнү мен менен ошол адам ушундай деп туруп, сөмөйү менен ортоңку манжасын көрсөтүп айтат, ушундай чогуу тирилебиз деген. Жетимканага берүү деген андай жок эле. Карыяларды алсын мисалы, биз ошо Бишкектеги карыялар үйүн өзүбүз шефтоого алганбыз. Канча адам өлөт, көмөбүз, жууйбуз, алып барып жаназасын окуп, мусулмандардыкын алып барып узатабыз. Ал жерге барып кээде субботниктерде барып калабыз, башка ушуларда көңүлдөрүн көтөрөлүп деп барып калабыз. Не болду? Ошо кыргыздар туугандар, энелер бар, аталар бар. Ошо биздин атабыз, биздин энебиз. Шу баласынан кысылып келген. Баласы батырбады, кызы батырбады. Туган жүрөктөрүбүздү кичине тазалайлы. Жүрөктөрүбүздү кичине кенен кылайлы. Бир боорукер болуп бири-бирибизге жашайлы. İslam dini degenleri çoçu böyle sakal deseler çoçu yürükbey. Ne. Mınaki inşallah meçit yaşlığa, jamandığa çakıra öyle. İlgilike, bakıtqa çakırat, ıntımakqa çakırat. Meçit'e gelir kişi jatıp al degen jeri yok. Erteminen bağımlatqa meçitke gelip, emi jumuşqa var.
бирок мечитке келип туруп эми жумушка барчы, кичине Кудайдан коркуп иштечи. Бирөөгө зулумдук кылбачы, бирөөнүн акысын жебечи. Эми жумушка келип, жумуштан үйгө келишиң керек эле. Мечитке келип туруп эми үйүңө бар. Үйүңө барып туруп аял бала чагаңа бир зулумдук кылбай жакшы тарбия берчи. Жакшы бир ысык тамакты чогуу жечи. Ар жерден эле тамак жеп алып үйгө барып жатып албай. Ушу кантип ынтымак болсун, кантип береке болсун анан бизде. Мен коногу менен бирок Алла Таалам берген ушул аял затын, бала чака ушундай наристелерди Алланын улуу нематы. Улуу нематы. Биз мунун бардыгына көңүлгө алышыбыз керек, урматтуу тагандар. Албетте эми айтсак толтура эми сөздөр бар. Кандай гана болбойлу таксырлар, биз өзү мусулманбыз, унутпайлы. Биз жакшы иштерди кылганга буйрулганбыз. Эгерде жакшы иштерди кылганга духубуз жетпесе, дарманыбыз жетпесе, жакшы иштерди кылганга күчүбүз жетпесе, болбоду деген жаман иш кылбайлы. Биз курганга бурулганбыз. Кура албасак бирөөнүн курганын бузбайлы. Биз тазалаганга буйрулганбыз. Тазалай албасак дагы бирөөнүн таза кылган жерин булгабайлы. Өзү булгаган тиякта турсун, биз мусулман адамдары бирөө ушу булгагат койсо, ошону тазалаганга буйрулганбыз. Тазалап коёюн депчи, мейли. Мен булгаган жокмун, бирөө булгап койду. Мен тазалап коёюн деп. Мен аны кылбай эле кой. Бирок бирөөнү тазалаганды ошол жерди булгабайлы кайтабы. Өзүбүз тазалай албасак дагы бирөөнүн тазалаганын булгабайлы. Бирөөгө биз пайда жеткире албасак дагы зыян жеткирбейли. Бирөө зыян жеткирбейли. Мусулмандын көңүлүн көтөрө албасакчы, кыжалат кылбайлы ошонучу, кыжалат кылбайлы. Ата-энебиздин көңүлүн көтөрө албасак, кыжалат кылбайлы. Аялыбыздын көңүлүн көтөрө албасак, аны кыжалат кылбайлы. Бир туугандарыбыз кошунабыз болсун, аксакалдарыбыз болсун, жаштарыбыз болсун, көңүлүн көтөрө албайсызбы? Кыжалат кылбаңыз, болбоду дегенде кыжалат кылбаңыз аны. Коркутуп, үркүтүп. Пайгамбарыбыз айткан, ким бизге курал көтөрсө бизден эмес. Ким коркутса бизден эмес. Ким алдаса бизден эмес. Караңыз. Бизде шариятыбызда караңыз. Эгерде бир үйдө эле чогуу азыр эт турайын деп калдык. Гүлчатай жейин деп атабыз. Ошо этке бычакты алып келгенде, эми комнатадан комнатага өтөбүз да. Бычактын сабын кармап, берки кесе турган жагын кармаганга уруксат эмес. Кичине өтүп баратканда бир тийип кетпесин деп, бир аз мусулмандын көңүлү кетип коркуп калганга, ушуну да ыра көргөн эмес ислам динибиз. Кандай кылсын дейт? Осы кесе турган жагын кармап алсын дейт. Куралдын кесе турган жагын кармасын дейт. Эгерде кокустук болуп кетсе, өзүнө болсун, башка бирөөгө болбосун. Ошондуктан алымдарыбыз айткан, бычакты өзүңө сайып көр, оорубаса анан бирөөгө сай. Оорубаса анан бирөөгө сай. Биз өзүбүздү ордубузга коюп көрөлүчү ошого. Бирөөнүн кызын келинге алдык. Сааттан кечке иштетип жүрөм. Менин кызым бирөөгө барса, ордуна коюп көрөлүчү. Бирөө ошондой кылса, сиз ошого чыдай аласызбы? Ата катары, ага катары чыдай аласызбы? Кызыңызды кандай тарбия кылып чоңойттуңуз? Кандай эркелетип чоңойттуңуз? Кандай кылып чоңойттуңуз? Бирөөгө бердиңиз. Эми ал жерден бардыгы. Туган, ошон үчүн айтат, өзүбүздү ордуга коюп көрөйлүчү. Башкалар мени маскараласа, башкалар менин үстүмө күлсө, башкалар мага зулумдук кылса, мен чыдайм, чыдай албайм. Анда мен да бирөөнү маскаралабайм. Мен да бирөөнү кордобойм. Оңой эле маселе бул. Арифметика бардыгыбыз да түшүнөбүз. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, сөздү узартып койсом, кечирим сурайм баарыңыздардан. Бирок келиңиздер, баарыбыз жапатырмак. Эч бир бөлүнбөй, Алланын чыныгы кулдары болуп бири-бирибизди жакшы көрөйлү. Бири-бирибизди урматтайлы, сыйлайлы. Бүгүнкү күнү мамлекетибиздин аманчылыгы ар бирибиздин ден соолугубуздан артык турат. Мен сиздерге айтайын, ден соолук улуу неемат. Аманчылык улуу неемат. Бул ошо экөөнүн ортосунда талаш бар. Экөөнүсүн кайсынысы улуураак дегенчи. Ден соолук неематы улуубу, же аманчылык неематы улуубу? Мамлекетибиз аман экен, ошон үчүн отурабыз да бул жерде. Ден соолугубуз жакшы экен, ошон үчүн больницада эмес, бул жерде отурабыз да азыр. Эртең менен турганда бирибиздин тишибиз, бирибиздин башыбыз, бирөөбүздүн ичибиз ооруса, бу жерге келбейт белекко. Эртең менен турганыбызда үйүбүздө аманчылык болбосо, шаарыбызда аманчылык болбосо, мамлекетибизде аманчылык болбосо, отура албайт элекпи бу жерге.
денсаулық та Алланың улуу нематы. Аманчылық дагы улуу, Алла Таала улуу нематы. Бирок биздин ислам аалымдарынын ортосунда кичине талаш бар. Кайсынысы улуураак дегенде. Кээ бирлер айтат, денсаулыктын нематы улуураак дейт. Кээ бирлер айтат, аманчылыктын нематы улуураак дейт. Экөөнүн тең далилдери Кур'ан, хадисте. Аллази ат'амахум min ju' wa amanahum min khawf. Falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kur'an-ı Kerim'de aytat Allah Taala, mınake uşul Ka'banın Rabbına Allah Taala'ga ibadat kılıştınalar. Al ne kıldı dediler? Kursağı açkalı Allah Taala malarga kursağın toygozup densoluk berdi. Jana korkot ele, korkondan alıp salıp amançılık berdi. Bu жерде денсаулыкты биринчи айтты, аманчылыкты экинчи айтты дейт. Ошондуктан денсаулыктын нематы жогору экен, аманчылыктын нематы андан экинчи экен дейт. Кээ бир алымдарыбыз пайгамбарыбыздын хадисинен айтат: "Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи бадани, ва индаху куту яуми, кааннама хуйизат лаху дуnya." Силердин кимиңер, араңарда бирөөңөр аманчылыкта таң аттырса өзүнүн үй бүлөсүндө, өзүнүн үй бүлөңүздө аманчылык. Эртемен турдуңуз, ата энеңиз аман, өзүңүз аман, аялыңыз, күйөөңүз аман, бала чакаңыз аман. Ман асбаха минкум аминан фи сирби, үй бүлөсүндө аманчылыкта тургу таң аттырсаңар. Экинчиси, муафан фи бадани, денсаулыгы жакшы болсо. Ва индаху куту яуми, бир күндүк рызкысы болсо. Кааннама хуйизат лаху дуnya, бүткүл дүйнөнүн бадышачылыгын өзүнө алып алгандай. Бүткүл дүйнөнүн бадышачылыгы, бийлиги, байлыгы колунда бардай. Үч нерсе болсо, үй бүлөңүздө амансыз, денсаулыгыңыз чын, бир күндүк рызкыңыз бар, бир күндүк деп атат. Бизде сиздерде азыр өзүбүзгө өлгөнгө чейин жетет. Балдарыбызга жетет. Неберелерибизге кам көрүп койдук. Бир күндүк болсо деп атат. Эми бул жерде не деди? Аманчылыкты биринчи айтты. Анан денсаулыкты экинчи айтты. Демек аманчылык нематы жогору экен дейт. Денсаулыктын нематы экинчи экен дейт. Имам Рази, биздеги Имам Рази деген улуу имам өткөн. Тафсирул Кабир деген китеби бар. Ошол жерде экөөнү салыштырып келип айтат, о кишинин ою аманчылык нематы жогору экен да, денсаулыкка караганда. Мындай деп айтат, мисал келтирип айтат да. Бир эчки жаардан кулап түштү дейт. Путу сынды, колу сынды, денсаулыгы жок дейт да. Бирок алдында эч ким деле жок, чөп чары бар, суу бар, жем бар, жей берет дейт. Путу колу сынса делечи. Эми бир эчки дейт, путу колу деле жакшы, бардыгы таза, алдында карышкыр турат дейт да, карышкыр. Чөп жем жейби же не кылат? Каяктан чөп жем. Алдында карышкыр турса, каякта эчкинин оюна чөп жем келеби? Деп, бул айтат, мынаке аманчылыктын нематы денсаулыктын нематына караганда жогору турат дейт. Эмнени айтмакчыбыз? Баарыбыздын денсаулыктын нематына караганда мамлекетибиздин аманчылык нематы жогору турат демекчимин мен. Туугандар, мамлекет аман болсо, денсаулыгыбыз ооруп атса дагы жашап тынчпыз. Эгерде мамлекетибиз туруктуу болбосо, ар жерде тополоң болсо, аман болбосо, андайды көрдүк туугандар. Мен Турциядан Бишкекке учуп атсам, Стамбулдан. Сириялык бир бала, эки баласы бар, бирөө коляскада, бирөө колунда. Каяка Германияга учуп атам деди, акча сурап калды менен. Бир жардам бербейсизби, азыр учуп атам, таптакыр бияктан ушу Сириядан келдик эле. Мынаке балдарым ушу бойдон мен айттым, не болду, тынчпысыңар, кандай, не болду? Тияк бияк андамда сүйлөп атып, үйүңөр барып эле, бак, машине барып эле, нерсеңер барып, айтпа. Мынанча бир гектар жерим бар эле, мынанча үйлөрүм бар эле, мынча машинем бар эле. Ар нерсени айтып кетти. Мунун бардыгы бекер экен деп. Az эчтеке жок болуп, ойлогон эмеспиз. Уктап түш көрө алган да эмеспиз. Ушундай болуп калабыз деп ойлогон эмеспиз дейт. Талаалап калды, тентип калды. Не кылсын бечара? Жан ширин, жанды сакташ керек. Аялынын, бала чаканын жанын сакташ керек. Аны көтөрүп, үйүн көтөрүп, ол Стамбулдун аэропортуна алып келе турган нерсе эмес да. Же машинесин сатайын десе ким алат? Бардыгы өзүнүн аманчылык. Эмне айтпай атам? Анын колуна келип айттым мен, эми болбо деп бир $100 бердим. Мына менин жардам болсун. Дагы анда башка жок дедим мен. Эми башкалардан сурап көрдүм мен. Эми карап туруп эме кылып көрөм. Ушу менен болгон ушул. Ушуга разы бол. Мен сага дуа кылайын калганым. Эсен аман эми жетип ал. Алла Таалам силердин мамлекетиңерде аманчылык кылсын, тынч кылсын депчи. Кыргызстан аманчылыгына шүгүр кылайлы. Туруктуулугуна шүгүр кылайлы.
бөлүнүп жарыла, үйдө эле кыйкырып эле ызы чыгуулар, митинг болбойт тугандар бул. Эч качан бизге жакшылык алып келбейт нерсе бул. Биздин душмандарыбыз, мамлекетибизди Кыргызстан мамлекетинин душмандары толтура, бизди көрө албагандар толтура, биздеги эркиндикти, биздин эгемендүүлүктү, дин тутуу эркиндигин көрө албагандар толтура тугандар. Бизге ар кандай душмандар салат. Бизге кереги жок. Бир гана ынтымак болсок, биримдүү болсок, ошондо бүтүн болобуз, ошондо өнүгөбүз, ошондо баарыбызга рахат жетет, баарыбыз бактыруу болобуз. Акыркы мактоо жараткан Аллага болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.